Ассаламу алейкум достор, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн мен сиздерге толук бүт элек жеринин аянты 5,5 соток болгон ушул 5 бөлмөлүү үй жөнүндө информация бермекчимин. Көчө тараптан көрүнүшү ушундай. Кызыл китеп бүт бар документтери жайында. Жери дагы кенен 5,5 соток. И жолдор мындай асфальт болгон. Анан жакшы жери туугандар. Пустой местаны көрүп атасыздарбы? Ушул жер соц объекттин местасы экен. Мектеп садиктер ошол жерге түшөт, кудай буйрса, балдарыңыздар пешком эле барып келе берет. Үй 5 бөлмө, сынчы блок менен тургузулган, колонна сейсмопоисттары көрүп атасыздар, бүт бардыгы ордунда. Крыша жабылган, черный потолок болгон, фундаменттери дагы бийик, подвалы бар. Эми жүрүңүздөр, келүү жолун түшүндүрөйүн, анан келип үй жөнүндө шашылбай кенен информацияны берейин. Ассаламу алейкум достор, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн мен сиздерге Фуркат тарапта жайгашкан Алиханов көчөсүнөн сатыла турган үй жөнүндө информация бермекчимин. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Биринчи болуп мен сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн. Фуркат круговойду билесиздер. Фуркат круговойдон Мады тарапка 500 метр гана жүрөсүздөр. Бул жак ошо Ошалай трассасы. Трассанын оң жагында мына Алиханов көчөсүн көрүп аласыздар. Асфальт көчө. Демек, сиздер Алиханов көчөсүнө кирип 1 километр жүрүп барсаңыздар, сатылуучу үйүбүз жайгашкан. 1 километр киресиздер достор. Ал жерде магазин бар экен, Айдай деген, самсакана бар экен. Дальше кетсеңиздер, ал жак уже Мады болуп калат. Келүү жолун түшүндүргөнчө үйгө келип калдым. Мына достор, ушул асфальт кең көчөнүн эле мына оң тарабында үйүбүз жайгашкан. Азыр ээси узун турасын билбейт экен, бирок 5 бөлмөдөн турат. Жалпы аянты бир 100 квадрат метрден чоң да, өтө бир сонун салынган үй экен. Караңыздар. Көрдүңүздөрбү? Сиздерге деле плюс, алып каалагандай ремонтун кылып, отделкаларын бүтүрүп кирип жашайсыздар. Ээсинин номери экранда жазылуу. Эми жүрүңүздөр, үйдүн алды тарабын өтөйлү. Көчө тараптан уже менимче түшүнүктүү болду. Так, достор, мына бул жактан мындай түшүп келе бересиздер. Келгениңиздерде мына оң жакта ушул 100 квадрат метрден ашык болгон 5 бөлмөлүү үйдү көрө аласыздар. Ушул үй сатыкка чыгып атат. Жакшы менимче. Баары сонун. Так, бул жакта деле бош орундуктары бар, байкаңыздар. Кийин бараталарды орнотуп, каалагандай кылып жайланыша аласыздар. Телефондо бүтө турган иш эмес, бир айланып келип көрүп кетсеңиздер дагы өзүңүздөргө эле жакшы, толук информация ала аласыздар. Достор, мына үйдүн ичине дагы кирип келдим. Узун коридор экен, киргенде элечи. Мен оң тараптан баштайын, кабыл этпесеңиздер. Байкаңыздар. Бул конок бөлмө. Ылдый тарабы толтурулган, потолокторун черный потолок болгон. Мына сынчы блок деп коет экен достор. Эмне менен тургузулган деп мындай кызык болот да. Мен газоблокто ойлопмун, бирок сынчы блок деп азыр эсим ала түшүндүрдү. Так, бул экинчи комната болот. Мына жак санузел болот. Бачок менен тосуп койгон. Так, анан достор, эки комнатасын көргөзүп бердим. Бул жак болсо 3 комнатага бөлүнүп жасалат. Биринчи комнатанын эшиги бул болот. Мындай киргендечи. Экинчи комнатанын эшиги мынау болот. Үчүнчү комнатанын эшиги мынау болот. Ортолорун просто мындай тосуп кыла аласыздар. Мына колонналары, сейсмопоисттары көрүнүп эле турат, баары жайында. Достор, мына колдон келишинче үй жөнүндө информацияны бердим. Бул жак көчө тарап, кошуналарыңыздар турат. Ошол жактан эле мындай кирип келе бересиздер. Оң жакта ушул үй болуп калат. Колонна сейсмопоисттарын көрүп атасыздар. Сынчы блок менен тургузулган. Фундаменттерин да байкадыңыздар, узун болуп турат, бийик болуп. Эми түшүнгөн адам түшүнөт. Крышалары жабылган, суу түтүкчөлөрү бүт бардыгы орнотулган. Мына жакта пока что пустой месталары бар экен, байкаңыздар. Так. Мына үйдүн артында место калтырылыптыр. 1 метрдей. Бул жак ошо ажаткана. И пока мына жактары пустой. 5,5 соток жери, түшүнүп атасыздар. И подвалына дагы кирип көргөзө берейин, эми ушунча болуп калды. Мына достор. Высотасы ошо примерно бир 2 метрдей.